Могу азыркы кездеги Өмүрбек менен бир 18-19 жаштагы Өмүрбек менен экөө ойногондо мындай кимиси жеңбей эле андай өзүң. Мыктуу оюнчу болуш үчүн эң биринчи сабырдуулук керек. Мурункусунда да мындай сенде өрт бар болчу да мындай эчинен коркпой кирип да мындай. Көп нерсе көз жумушуң керек экен. Сени колдоп турганы керек. Эмненин үстүнө иштедиң ошол өзүңдүн жеке мындай чеберчилигиңи? Эмоцияга алдырып жибербешим керек экен. Көп жылдан бери жеңип келатып, анан жеңе элеген о да, бул эки эсе бар да мындай. Утулсаң ошол чөйрөдө эле адамдар калат экен да. Даярдык баштадык да. Балдар өз залга аттар менен көчтү. Сайыпкерибиз алмаштырдык. Ушу жаңылык тукканда мындай сүйүнсө керек кандайдыр Талашса болот дегенде сүйүндүк. Балдардын өзүнүн дагы мындай формасы башкача болду да мындайчы. Кээделердин арасында дагы мындай аябай мындай машыкканы билинди, табында экени билинди. Золотой гол кайра баягы момент да. Байка айтты, мынакей удай кылгандагы эки оюнду бир кыл деп бизге. Ойнойли деп. Жегиш мындай өзгөчө болсо керек, ушунча даярдык болуп, жеңил болуп, анан кийин мындай. Оор оюн боло менен келди да. Бирок аябай таттуу болду да. Көкбөрүнүн деңгээли өсүптүр да, башка командаларда өсүп. Негизи намыс командасын азыр ушундай деңгээлге чыгып атканда биз аябай сүйүнүп атабыз. Кайсыл жакта атаандаш күчтүү болсо, ушул жакка чапкым келет да. Тайгазанбы, Жербулакпы айырмасы жок. Атаандаш күчтүү болсо болду жандай. 10 күндүк нерсени көрөбүз да. Келди кетти, анан көп ойлойт да мындай турнирге келишет, ойношот, кетишет кайра. Спорт. Бирде утасың, бирде утуласың. Ассаламу алейкум достор. Бул улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекциянын YouTube каналы жана улуттук спорт подкасты. Биздин экинчи чыгарылышыбыз жана бул чыгарылышта дагы биздин спорттун жүзү болгон көкбөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Жана көкбөрү дегенде бизде бир нече ысымдар эске келет. Менин оюмча бул ысымды бул сөзсүз түрдө сиздер билесиздер. Бул оюнчуну да тааныйсыздар. Бул тууралуу көп маалыматты билесиздер, бирок биз бүгүн дагы аракет кылабыз аны жаңыдан дагы ачканы, жаңы дагы маалымат алганы кылабыз. Бүгүн бизде конокто жылдыздуу улакчы, биздин азыркы учурдагы эң мыкты улакчылардын бири Өмүрбек Эсен уулу. Өмүрбек, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы. Бошконго баштан рахмат деп бергениңе, убакыт бөлүп келгениңе. Убагында ошо 1 жыл мурун да бир маек курдук элек. Ошол Норус турнир алдында. Андан Норус турнир болбой калып, бирок жакшы. Андан кийин ошол убакыт өтүп, көкбөрү кайрадан бизде Кыргызстанда өтүп атат. Мына жакында эле дагы турнир болду. Анда да жеңиш болду, ошого куттуктайбыз. Рахмат. Жеңиш менен. Биринчиден бизде формат ушундай экен, өзүң тааныштырып бер. Толугу менен биздин ошо аудиторияга, балким жаңылар дагы бар, жаңы сенин көрөрмандарың бар, толугу менен. Эсенов Өмүрбек. Талас областынын Манас районунун Май айылынан уулу. 2001-жылы азыркы учурда ынтымак командасынын 12-катар санында чабуулда ойнойм. Улакка көкбөрүгө кайсы жашында келип калдың? Кантип келип калдың ошентип кой да. Улакка 14-15 жашымда келгем. Айылда эле улакта байкелер ойноп атканын көрүп эле кызыгып келип калгам. Өзүмдүн кызыгуум. Биринчи атың эсиңдеби? Кандай ат эле? Аты ким эле? Мен өзүмдүн биринчи атым Месси деген ат болгон. Ичинеги аябай ойнок болчу. Кличкасы Месси болчу. Ошол улакчы болуп. Азыркы учурда эми сенин атыңды Кыргызстанда ошо көкбөрүнү жакшы көргөндөр, көкбөрүнү алыс адамдар дагы билет. Эми билбесе дагы мындай видеолорду көрүп калган да. Көчмөндөр оюндарынан видеолорду көрүп калган, билип калган. Анан кийин акыркы көчмөндөрдөн мынакей 2 жыл өттү. Негизи эле ошо акыркы 3 жылда көп чоң деген жаңылыктар болду, көп нерселер өзгөрдү, көкбөрүдө дагы, улакта дагы эрежелер дагы өзгөрдү. Негизи эле ошол нерселер кандай сага таасир этти? 3 жыл мурунку Өмүрбек менен азыркы күндө мынакей Өмүрбектин айырмасы эмне болот? Эми убакыт өткөн сайын дагы мындай адам баласы калыптанып калат, мүнөзү да өзгөрөт дегендей. Кандай өзгөрүүлөр болду ушул 3 жылдын ичинде? 3 жылдын ичинде көп эле өзгөрүүлөр болду. 3 жыл мурунку Өмүрбек менен азыркы Өмүрбек айырмасы аябай эле чоң. Негизги эмне байкадың өзүңдө? Эмне өзгөрүптүр? Ал кезде аябай шашалак болчумун. Мындай оюн талаасына келгенде өзүң жоготуп эле элес. Азыр мындай өзүң токтотуп, оюндун жүрүшүнө карап ушундай ойноп болду. Ал мурун деген шаршап эле улап алсаң да далбастап, улап салам деп эле улам аутка чыгып кетип эле ушундай болчу. Азыр улап алсаң тикке кетирбей салганын аракетиң кетет. Туруктуу болуп Бай оюн талаасын чутбойт этип калдык азыр. Оюн полянын көрүп, ким кандай тосуп атат, ким кандай жаап атат, ошого жараша. Мурун бияна тосу, бияна сал десең деле ошол жагына салып кетип эле шашкылап да ойночук да. Азыр эми мындай жок.
токтолуп калып барат. Бул эми оюнда мындай жеке жашоодо өзүңдө мындай мүнөзүң кандай өзгөрдү, кандай ошол адаттарың пайда болду же жоголду? Мен жеке жашоомдо мен өзүм жакшы бейбашыраак болчумун. Азыр эл арасында таанылып калганга аябай токтолуп ар кимге мушташ эле өзүм мындай чейрем да бирок ушундай болчу. Азыр эми токтолуп эл менен кандай сүйлөшүш керек, элдин арасында өзүңдү кандай кылып жүрүш керек. Чөйрө дагы мындай өзгөрдүбү же ошол адамдар алар өзгөрүп кеттиби? Чейрө дагы өзгөрдү. Өзгөрдү. Ооба, чейрө дагы өзгөрдү. Сени оңдогондо бусканда чейрө болот. Чейрөнү аңлап туруп барасыз. Азыркы учурда айналаңда кандай адамдар сени улчап турат? Кандай кеңештерди беришет сага? Байкелерим, ата энем, туугандарым, эми алар аябай жакшы кеңештерин беришет. Элдин арасында сөзүңдү алып жүргөндү, бирөөгө жаман сүйлөбө, бирөөнүн көңүлүн урутпа. Мунун достор бар да, классташтар, жаш кезден баягы өзгөн достор, кан досторчу. Алар дагы мындай кичине өзгөрдүбү? Мындай сага болгон мамилең, мындай көчөгө чыкканда баягыдай алжактап жүрбөйсүң деп, мындай кичине башкача мамиле кылып калыштыбы сага? Ой, бул кантсе дагы бул азыркы учурдай элге өзгөрүп калган адам, менен азыр башкача сүйлөшүш керек, мындай. Классташтар, достор андай деле эмес, эми алар менен жакын болгонго байланыштуу. Мурункудай эле мамиле кылабыз биз-бирибизге. Сен ошол өтө жаш кезинде улакка аралашып калдың, анан кийин ошол бир 20 жаш, 18 жашта дагы ойноп калдың чоң деңгээлде. Анан кийин эгерде могу азыркы кездеги Өмүрбек менен бир 18-19 жаштагы Өмүрбек менен экөө ойногондо мындай кимиси жеңмек эле, андай ойлойсуңбу? Азыркы жеңмекпи? Азыркы жеңмекпи? Эмнесин колдон мурункусунда да мындай сенде өрүп бар болчу да, мындай эчинен коркпой кирип да мындай азыр деле, бирок азыр кичине мындай сабыр бар, сакынгандуулук бар да. Мурун деген ошол 18 жашымда мен ынтымакка келгем да, ат кыйратса деле эңип да. Ошо. Искать этип ат кыйратса деле атка урунуп кулап калып, азыр ага караганда кулап калгандан көрө азыр мындай ачылган карап эңген пайдалуураакпы дейм да. То эңип кетесиң да, кулап калганга караганда. Азыркы жеңе алмак. 100%. Ооба. Жакшы. Могу эми убакыт өттү, анан кийин мурун өзүң көрүп жүргөн улакчылар менен чогуу биргеликте ойноп калдың, арасынан келиптелериң балким күмүн тутсам алар менен биргеликте бир командалаш болуп, ал да капитан болуп, ошол эле Жөкө Орозбаевдер менен ойноп, анан кийин аларды мыкты эсептешсиң, азыркы учурда сени мыкты эсептешет да. Анан кийин негизи ушул жолдо кандай бир өзүңө мындай чечим чыгардың, мыкты улакчы болуш үчүн кандай адам болуш керек экен, кандай сапаттарга ээ болуш керек экен, өзүң үстүнө эмнени иштеш керек экен негизи мыкты болуш үчүн? Мыкты оюнчу болуш үчүн эң биринчи сабырдуулук керек экен. Сабырдуу болуш керек экен аябай. Көп нерсеге көз жумушуң керек экен. Анан сенин жаныңдагы командалаштарың сени колдоп турганы керек экен да. Мисалы үчүн азыр биздин командада байкелер колдойт да. Ошолордун аркасында ушундай ийгиликтер болуп атат да. Сен булак ала албай калсаң же болбосо колуң жүрбөй жатса, сен ошо оюнары колуң жүрүп кетишине ушулар көп себепкер болот да. Ат алмаштырып, могу атты кийме кой, тиги атты мине кой, адреналинден улак алып калса биздикилер, сен кере кой депчи, башка иштеп, сенин оюнуңду жүргүзүп кетет да алар. Ошолор көп негизи себепчи болот. Өзүңдүн оюнуң жүрүшчүң дагы өзүң үстүнө иштейсиң да, өзүң үстүнө иштейсиң. Ошол негизи эмненин үстүнө иштедиң ошол өзүнүн жеке мындай чеберчилигиңе? Эң негизи ошол оюн учурунда сабырдуу болуш керек. Утулуп атсаң дагы сабырдуу болуп, мындай эмоцияга алдырып жибербешиң керек экен. Эмоцияга алдырбасаң оюн жүрөт да ошондой. Албетте өзүң токтотуп, тактика менен ошонун үстүнө иштеш керек да. Мына жакында эле белдешип болду, жеңиш байрамына арналган турнир болуп, актан жеңип чыгып алдыңар. Анан кийин ошол беттештен кийин жеңиш болду. Ага чейинки ошол жеңилүү ызасына түшүрүп калгансыңар көп жылдан бери ошо жеңилбей келатып, мынакей жеңилип, анан кийин Нардын командасы тарых жагып кетти. Ошол жеңилүүдөн кийин ошол ортосунда бир аралык болду да. Ошол аралыкта кандай болду болуңар негизи? Эми мындай эң оор ошол жеңилген оор да. Көп жылдан бери жеңип келатып, анан жеңилген оор да. Бул эки эсе оор да мындай. Ар дайым жеңип келсең, ал башка нерсе. Бул жакта эми утуп келатып, анан кийин финалда да фаворит болгонсуңар. Жеңилип калдыңар. Анан кийин оюн бүткөндөн кийин ошол биринчи намуста жыл жеңилгенден кийин кандай ойдо болдуңар? Эмне деп сүйлөшүп аттыңар? Капитан эмне деди? Жетекчилер эмне деп сүйлөдү? Ошону элестетип берсең, мындай эстеп көрсөң. Утулган, жеңилген аябай эле кооп негизи. Любой командага эле.
биз келемиз. Утуп турсаң баары нерсе болот да. Утуп турсаң күйөрманың дагы, жетекчилер дагы, башкасы дагы келе берет да. Утулсаң ошол чөйрөдөгү эле адамдар калат экен да. Күйөрмандар эми келет, кеткенден кийин өз команда калдык. Намыс турниринде намыс командасына утулуп, сарайга келдик. Эч кимдин настроениясы жок, баары утулуп, эч ким сүйлөйт. Баары ошибкаларың айтат да. Сен мындай кылып койсоң болмок, сен тиги жерден тигиндей кылып койсоң болмок. Бирок буйрук эми утулуп калдык да. Ошол жерден эле биз ынтымак командасы негизи утуп деле келе атабыз, утулуп деле келе атабыз да. Болду, мындай болду, эми тигиндей болду, канча даярдандык деп арада чыккандар болду, жетекчилердин чөккөндөр болду. Эми буйрук экен утулуп калдык деп чыккандар болду. Ошол жерден сүйлөштүк. Мындай болбойт. Неден кетип калдыбыз деп. Эл катары эле даярдандык, каттарыбыз эле жакшы болчу. Кат эле сылтаган болбойт деп. Ошол жерден команда менен кеңештик. Эки оюндан эле утулуп атабыз. Эки оюнда жакшы бир даярдык кылалы. Тарды алмаштыралы кеңешип. Ошол Норус турниринен утулган күндөн баштап, ошол күндөн баштап биз даярдык баштадык да. Мак командасы ат издедик. Кайсы атты алып келсек, бизге командага жардам берет. Ар бир атка токтолдук да. 12 ат болсо 12 атка ар бирине токтолдук. Бул аттын кызматы, бул ат канча тайм чыркайт, бүт баарына токтолдук. Сбор эрте баштады. Норста 21 март үйгө кетсек, кайра 15 күндөн кийин болду. Ат издедик, көп маршрут өткөрдүк. Балдар өз залга бардык. Аттар менен көрүштүк. Сайыпкерибизди алмаштырдык. Аттарды алмаштырдык. Жыйынтыгында анан Туганчы май турниринде чемпион болду. Өтө мындай чоң жумуш кылыныптыр да бул ошол аралыктачы. Кандайдыр Мындай сырткы көзгө мындай сбор эле өтүп атат деген түшүнүк да. Ичинде аябай мээнет кылдык негизинде. Көп мээнет. Жетекчилерибиз тыңган жокпуз. Чалып тиги ат, бул атты могу атты кошсок кандай болот? Тиги ат күч береби бизге? Ортодо балдар алмашып кетти. Биз эмнеге Норус турниринде ошол жаңы келген жаш балдарды эмнеге иштеткен жокпуз? Алар эмнеге келип эле стартта туруп кетиш керек? Эмнеге алардын күчүн колдонбойбуз? Бүт көп мээнет кылдык да. Анан ойлонуп сүйлөшүп отуруп, бул атка бул баланы отургузсак кандай болот? Өзүңүздөр көргөндөй эле азыр Эдиков Эдилжан болот. Норус турниринде мисалы үчүн финалдык оюнда кирген эмес. Анан эмнеге ошол балдарды биз оюнга кошуп аралаштырып кетпейбиз? Может, алардын да күчү тиет бизге. Деп бүт баарына ат менен баланы отургуздук да бири-бирине. Нуржан экен оюндагы атын алып келип бердик. Мен могу атты алып келсем, моюн көрсөтөм деген оюнда сүйлөшүп. Ошол тактиканы колдондук. Өттү да. Эдикон стартка кое берди. Жекеме жеке ат менен. Ал стартын алып чыгып. Мен жекеме жеке ат менен бардым. Мalik болсо мен ал. Мalik болсо Эдилжан болуп келет. Болбосо Нуржан экен. Бул турнир таласта болгону өзү ушул жаңылык тукканда мындай сүйүнсө керек кандайдыр Эми таласта болот дегенде сүйүндүк. Өздүн поледа, өз конуп калган поледа ойнойбуз. Күйөрмандар да көп болот. Күйөрмандардын алдында жакшы оюн кылдырып берели деп аябай мээнет кылып ойнодук да. Бирок мындай мелдеш өзү мындай жылдагыдай эмес убакыт өттү да. Жылда башка убакыт өтчү, эртерээк өтүп анан мынсындай токтогандан кийин кийинчи болуп калды да. А сиздер болсо ошол сбор өтүп, анан кийин ошол датага такагансыңар да негизи. Бирок анда деле ошол чүчтүк бар болчу эле, бул белиндеш болбой калышы мүмкүн, кийинге чыгып кетиши мүмкүн деген. Негизи болбой калат деген көп ушинтип жүрүт да, болбой калат деп окшойт. Бирок даярдыкта токтоткон жокпуз. Көп командаларды уктук. Эс алууга кеттир, оюн датасы чечилгенче деп. Биз көп аш көзө 2 күн 3 күн эле бар жумуштарды бүтүрүп көрүп, кайра машыгууну токтоткон жокпуз да. Анан 9 майдан кийинге жылдырып кетти дегенде деле жүрүп аттык да сбордо. Каттарыбыз эс алуудурбай токтоткон жокпуз да, иштеп аттык.
анан датасы билинбей, анан ошого жараша атынан саяп бермей ошого жараша тактадык да. Даярдадык да. О, аттар эмелер башка дечи, балдардын өзүнүн дагы мындай формасы башкача болду да мындайчы. Мындай кээделерин карасаң дагы мындай аябай мындай машыкканы билинди, табында экени билинди. Анан кийин мелдеш болду. Анан кийин ушу айтып берсең, мынакей жарым финалдар өтүп, эртең финал дегенде кайрадан кандаш болду ушулар эле. Кандай ойлор келди? Өзүңүздөр эле толук ишеним болсо керек, бирок мындай кандай ойлор келип атты ушу финал маалында? Биз биринчи полуфинал ойнадык достук командасы. 31-2025 утулуп калганбыз да эгемендикте утулуп. 4-4 золотой голдо утулганбыз да. Мындай көп шотко утулуп калсаң да көп ичиң ачышып кеткен да. Пушка золотой голдо утулуп калсаң аябай жаман болот. Ошол оюндун алдында чыгаардын алдында команда менен аябай күнөштүк да. Бизге мына Кудай Таала да бир оюнда эки командадан утулуп, бир оюнда кайра алып келди депчи. Эки ойун тең. Реванш кылып. Реванш кылып утсак, намус командасы менен ойнойбуз деп. Ошол жерде оюнга чыктык. Биринчи тайм 0-0 чыктык. Экинчи тайм 2-0 счет ушундай болуп кетти. Күйөрмөн жанагынча 90% күйөрмөн паласта колдоп турат да. Жoko эке ушул жерден эле балдар айтты. Өз жер сылып болуп, анча эл бизди карап турат, ишенип турат бизге. Ойнойбуз. Мен негизи Рокки Аромаган 3-үнчү таймда сактап аткам да. Ага чейин башка атты минип, жана Байторду минип болгонум, ошол менен. Анан экинчи таймда эле Бажов эки өзүңүн атың мин деп алды. Анан ошо өзүмдүн атым мин эле статтан эңип кетип салып кеттим да. Анан артынан ушун оюнубузду таап кеттик да. Ошо 4-4 менен чыктык кайра. Золотой гол кайра баягы момент да. Голдуу момент болуп калды ошол. Ошол жерден Чыңгыркан ал деп чыгып, жана Эдил жанында коюп бердик. Сен иштейсиң, 3-1 бекен. Мен менен бирөө кетет дедим мен. Мен по-любому бирөө тосот. Анан ошо экенин бирөөбүз тосолу дедик. Сен убакыт ичинде кал дедим. Ошо убакыт ичинде калып эң чыкты. Анан ошол жерден мага форсет болуп бирөө салып кеттим да мен. Аябай сүйүндүк, эмоциялар чыгардык. Эки оюнда тең утулуп чыкпай аткан эмоцияларды чыгардык ошол жерде. Анан оюн бүттү, полуфинал бүттү, сарайга бардык. Утсаң эл көп келет, эл көп. Сарайга да эл көп, эл кетпейт. Анан ошол жерден үйгө барып, намус командасы менен финалга чыгып калдык. Байкелер айтты, сүйүнбөй туралы айтты. Деген дагы бир чоң оюн бар бизде. Новоста утулган жана телефондорун баарын эстетти кайра. Ошол жерде Байке айтты, мынакей Кудай Таалам эки оюнду бир кылды бизге. Ойна эл деп. Намус командасы финалга чыгып, болду. Бул жегиш мындай өзгөчө болсо керек, ушунча даярдык болуп, жеңил болуп, анан кийин мындай мурункуларга салыштырмалуу мурунку жеңиштерден дагы башкача болсо керек бул, Негизи аябай кыйынчылык менен келди бул жеңиш. Оор оюн болор менен келди да. Бирок аябай таттуу болду да. Кыйынчылык менен келген нерсе таттуу болот дейт го. Ошондой болду да. 2-3 оюндан бери утулуп, эки оюн утулдук катар менен. Анан ошол утканга сүйүндүк. Негизи ар бир командада ушундай болот да, мындай өдөө ылдый болуп турат да. Анан кийин бирок ынтымактыкы көп учурда мындай чемпиондук деңгээлдеги оюн болот да. Финалдарда дагы мындай атаандаштарга көп учурда салым дагы бербей, анан кийин көп ойлоп аткан болчу да, мындай деңгээл өтө өсүп кетиптир ынтымактык депчи. Башка мындай атаандаш команда жок деп. Мындай нейтралдык көз караш айтып атам да. Достуктун Германы, Сарыөзөндүк айтышы мүмкүн, жок биздики дагы күчтүү деп. Бирок нейтрал караганда эми ынтымак ар дайым фаворит болуп келген да. Бирок мынакей ушул жылдары мынакей ушул бир жыл аралыгында биз көрдүк, көкбөрүнүн деңгээли өсүптүр да. Башка командаларды өсүп, чынында тиги команда намус такыр башка деңгээлге чыгып кетти, достукта деңгээли өстү. Анан кийин бул жакта ушундай суроо да, ушул командалардын деңгээлинин өсүшү ушул ынтымак командасына кандай таасир этти? Сиздерге ушул мындай ушул нерсе жагып атабы өзүңөргө? Башка атаандаштар күчтүү болуп атабы? Негизи намус командасын азыр ушундай деңгээлге чыгып атканда биз аябай сүйүнүп атабыз. Анткени ынтымак менен эле достук монтип тиришип келип атат. Сарыөзөн барбы? Сарыөзөн азыр жаш балдар менен чыгып атпайбы?
Азыр намыс командасы ушондон мындай эки командага тең фаворит команда болуп атат да. Биз ойлойбуз ошон күчтөн чыккан бизге аябай эле сонун нерсе да. Анткени элге дагы кызыктуу оюн көргөн жагат да. Үч команда бирдей болуп турат да азыр. Ооба. Oyunda şutlarda 2-1 же шот 1 шот менен эле болуп атат да. Мындай да, кийинки мелдеште башка команда утуп кетиши мүмкүн да. Азыр эле мындай ынтымак мыктыда бир мыкты билесиң, бирок мындай толугу менен ишене албайсың да. Мындай кийинки мелдеште ынтымак 100% отуп ишене албайсың да. Кадимкидей мындай эртеси күнү аңыз, бүрсү күнү дос болуп кетиши мүмкүн. Алар дагы эмкиде ошол бизди койгон тактикага каршы иштейт да. Ушундай достук командасы менен 4-4 деген уже бул тең оюн деген да. Ооба. Тең оюн чыкты. Ошо эки команданын бирдей тең да. Орусса намыс командасына 3 менен чыкканбыз. Эки команданын күчү бирдей да. Кимге оомат чыгып кетсе, кимге салып кетти да. Золотой гол да. Эми бул клубтук деңгээлде мелдештер аяктады. Баардыгы бүттү, жыйынтыктап алдык. Эми кезекте ошол баарыбыз күткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстан жергесинде өптөмөр боло элек. Буга чейин ошол Түркияда болуп келди, Казакстанда болуп келди, анан кийин кайрадан өзүбүзгө кайтып алат. Анан кийин сен эми ушул акыркы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында катышкан адам катары аякта мындай мыкты оюн көрсөтүп, финалдык беттеште дагы ушул салым салган адам катары сен өзүң жеке ушул көчмөндөр оюндардан кандай күтүп атасың? Көчмөндөр оюндары аябай күтүп атам эле негизи. Анткени мен 2022ден бери жабык бере атам. Курамада. 2 жыл тең Көкпар командасына кошулуп, 2 жыл тең утулуу көзөмөн тартып келгем да. Быйыл эми буюрса жакшы даярданып, ушу чемпион болобуз деп ниет кылып турам. Аябай жакшы даярданып, буюрса жакшы оюн көрсөтөбүз деп ишенип турам. Быйыл дагы ошол башында белгисиз болчу, Көкпарда кошулуптур. Анан сен ошол буга чейин Көкпар тартып, быйыл дагы ошол жер убакта отасың? Азыр Маалымат барбы мындай? азыр маалымат жок. Бирок көчмөндөр оюндарында басым деп чалды. Кайсы курамада экенин айткан жок эле. Если кайсыл курамага кошорун билбейбиз, бирок кайсыл жакта атаандар күчтүү болсо, ошол жакка чапкым келет да. Анткени биякта эми ачык айкын ошол биздин негизи атандаш Кыргызстан командасында алар дагы ошол келбейби деген суроо бар болчу. Бирок келет экен. Бирок кандай курам менен келет деген дагы суроо бар да. Балким ошол Көкбөрүдө күчтүүрөөк болот, Көкпарда күчтүүрөөк болот. Бирок жеке өзүң эгерде демек сураса, кайсыл курамада күчтүүрөөк команда келсе ошол менен ойнойсуң. Демек сага Тайгазанбы, Жер булакпы айырмасы жок, атаандаш күчтүү болсо болот экен да. Ооба. Кайсы курамыбыз күчтүү болсо, ошол жакка ойнойм. Атаандаш кайсы атаандаш күчтүү болсо, күчтүү атаандаш менен болот. Мен билем, мурун ошол бизде Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы улакчыларына мамиле бар болчу. Бир учурда кичине токтоп калды, бирок азыр ошондой мурун сүйлөшүп жүргөн достор менен байкелер дейсиңби, эмдейсиң, ошолор менен сүйлөшкөн учурлар болдубу? Кандай келесиңерби деген? Негизи ошо 2024дөн кийин бир-эки байке менен сүйлөшпөй калганбыз. Оюндан кийин. Бирок мындай Казакстанда байкелер бар. Алар менен сүйлөшсөң, даярдык жакшы барат деген деп атат да. Күчтүү балдар барат. Жакшы курама барат деп атат. Алар азыр сборлор баштаптыр, Алар даярдыгын баштап кыздар азыр алар. Мурункусунда да ушинтип эрте башташты эле, мунусунда да Эрте башташты да. Мурункусунда да эрте башташып. 3 ай болгон алардыкы? 3 ай даярдык кылышкан. Мунусунда да 3 ай болуп калган. Мунусунда да 3 ай болуп калды. Демек менин оюмча аларда да мындай ушул ниет бар окшойт. Өзүм чемпион катары болупайбы, чемпиондукту коргойбуз дегенчи. Чемпион коргойбуз деп күчтүү курам алып келсе, аябай сонун болот да. Биздин да курам менин оюмча ошол катаандаштыкка туруштук бир команда чыгат деп ойлойм. Буюрса. Негизичи. Анан ошол ар дайым ошо жер булак тартып жүргөн балдар да ошо Көкпарга барат болуш керек. Бирок кечээ күнү ошо Дастан менен сүйлөшсөк, Дастан дагы мен Көкпарга окшойт деп калды да. Бирок өзү ал ошо Тайгазан эмес беле. Байкайбыз, менин оюмча ошо биздин дагы федерация жетекчилери эң эле мындай каймактарда чогулуптур ошол атаандаштык күчтүү болгон командага салат окшойт да. Ошол мен деле ошо Көкпар жер булактан деп ойлоп атам да. Күтөбүз демек. Анан кийин көчмөндөрүндө ийгилик каалайбыз. Окуу машыгуу жөнүндө аз калды окшойт. Ооба. Июлда башталат. Июлдун башында
даярдыкты баштайбыз деп. Эсколдо эле. Скол. 2 ай окумашык жыйын э. Ооба. Үй бүлөдөн кетесиң, баарын таштайсың, кандайбы эле мындай оор болуш керек. Бул эми спорт үчүн жакшы болсун биз көп билбейбиз да, бирок 2 ай деген бул оңой сурап эмес да. Ооба, негизи көп нерсени көз жүмүп кетесиң. Айла жумуштар бар, үйүк бар, алардын баарын таштайсың. Намыс үчүн баарын таштап. Ошого ыраазычылык билдиребиз биз германдардын атынан катары. Алар дагы менин оюмча муну укса дагы мындай башкача мындай сый менен карап калышат биздин убакчылардычы. Ушул канча деген убакыт бөлүп атышат депчи. Эми биз эми мындай бир 10 күндүк нерсени көрөбүз да. Келди кетти, анан көп ойлойт да мындай турнирге келишет, ойношот, кетишет, кайра кетишет деп. Анын артында көп мээнет жатат да. Ошо да. Канча деген тер, канча деген эмгек. Анан кийин ошонун аркасынан чынында биз бул беттеште дагы көчмөндөрдө мыкты атаандаштык күтөбүз. Мен оюмча германдар да аябай күтөт. Мындай жөн эле Кыргызстан жеңип алган деген жакшы, жеңиш негизи жакшы да. Бирок мындай атаандаштыкты жеңиш кандай сонун да, таттуураак болот го дейм. Ошон үчүн биз күтөбүз Казакстан форма командасын, толук курамын. Ошол 14-жылы көчмөндөр оюнда да болгон курам мыкты болгон, чынында алар күчтүү команда болчу, муну биз моюнга алабыз. Аябай күчтүү команда чогулган. Ошол командадан тышкары дагы мындай жаңы жаш балдар дагы өсүп келатат. Алардын күчтүү балдары биз көрүп атабыз. Жаңы деңгээлге чыгып атат алардын көп баары. Ошолор да келип бир жакшы бир достук беттешин кылсак, мен аябай ойлойм, аябай сонун болот депчи. Буюрса. Ошол күчтүү курама келсе, элге дагы ошол жерде көрүп аткан германдар дагы мокунан чыга турган оюн болуп турат да. Күчтүү курамасын күтөбүз буюрса. Могу акыркылардан болсун. Могу көп бөрүдө сени мындай командадан лидерлердин бири катары көрөт. Анан кийин мыкты оюнчу деп айтат. Бирок сен үчүн көп бөрүдө негизи авторитетиң ким? Могу киши мен үчүн авторитет, ошонун сөзүн мен эки кылбайм, ар дайым угам деп. Жетекчилерден Адилет байке, Эрлан байке, ошолор негизи айтканы кылабыз да. Ал байкелер биздин ынтымак командасында да. Ал байкелер көп мээнет кылып отур да. Ошол байкелердин артында ушул нерселер келе атат да. Аттар тапкан ошолор, балдар жыйнаган ошолор, кылган ошолор да. Ошол байкелердин айтканын эки укпайбыз. Мондай бир оюнчу барбы сенин карьераңда? Ошол менен мындай ойноп көрө элекмин бир командада. Бирок бир ойносок бир жакшы оюн чыкчу деген оюнчу барбы? Антип деле ойлоп көргөн эмесмин негизи. Бул курамада негизи ушул эң мыкты деген эле балдар менен баарын жүрөсүң. Баары менен ойноп жүрөбүз да. Көкбөрү негизи жашоонун бир бөлүгү болуп калды сен үчүн. Көкбөрү сага эмнени бере алды? Жана сен жашооңо эмнени алып койду? Көкбөрү негизи мени мындай жашоого аябай беширди десем болот. Анан көп убактымды негизи көкбөрүгө жумшайм да. Көп убактым көкбөрүгө кетип калат да. Убакытты алды, Убакытты. Көп убакытты көкбөрүгө өткөрдүм да. Эгерде бир күнгө берсе сага, Көкбөрү федерация жетекчиси бол депчи. Кандай бир чечим алмак элең? Кандай бир нерсени өзгөртмөк элең? Кандай бир нерсени киргизмек элең? Азыркы деле эме жакшы го. Мындай эле аш деле кетип албак эмесмин. Азыркы эрежелер, азыркы толуткан правила баары эле жакшы го. Андан бөлөк эч нерсе деле өзгөртө албайт болчу. Азыркы учурда ушул Өрбектин мындай элге айта турган да мындай бир кыялы барбы? Эми бар да жеке кыялдар бар, анан айтпайбыз да. Бирок мындай эми бөлүшсө болот деген бир кыял барбы? Ушул негизи эңсеген бир максат бир нерсе. Элге бөлүнбөйлү деле айтам. Баарыбыз ички эле кыргызбыз. Германдарды чакырыпты да ошого. Бөлүнбөйлү. Кетишке жаман нерсе айтпайлы. Спорт бирде утасың, бирде утуласың. Ошо германдарды деле чакырып. Эртең жакынкы арада көчмөндөр оюнда баарыбыз бир командада ойнойбуз. Баарыбыз баары эле биргебиз. Кантсе дагы убакыт өтүп атат. Анан кийин көп адамдар менен, көп облакчылар менен ойноп көрдүң, бир командада атаандаш болуп көрдүң. Сен үчүн жеке ошо карьераңда эң оор атаандаш ким болду? Кайсы оюнчуну айта аласың? Ошо менен чынында мындай оор болду салгылашуу деп. Кантип экенин айтам. Жашоодон. Жашоондо көргөн эң мыкты ат кайсы болду? Өзүң минбеген, бир башкалар менен жүргөн. Брабусту чапкан жокмун өзүм. Минип көргөн жокмун, Брабус болду го дейм. Брабусту чапсам деп кыялым болчу да, Брабус депчи. Эң оор жеңиш кайсы болду ошо карьераңда? Эң оор жеңиш бул кечеги оюн болду. Кечеги полуфинал болду. Команда. Эң оор жеңилүүчү? Эң оор жеңилүү
2020-2025 достук команда болған. Кадрый болду. Эң эсте калган салым өзүң. Көп салым болгон, бирок арасынан бирөөнү белгилеп кетсең. Эң эсте калган золотой гол болду. Достук менен. Достук менен золотой гол. Кайсыл оюн мындай турнирлер көп болгон, оюндар көп болгон, бирок мындай өзүң ойноп отурсаң дагы ошол оюнду көрүп мындай рахат алган кайсы оюн болду эле? Эң мыкты оюн десек болот да. Бобөр тарыхында. Балким ал учурда сен ойнобойчусуң, жаш бала болчусуң, бирок ошол оюнду көрүп мындай суктангансың да. 2017 болгон. Достук ынтымактын 7-7 золотой гол болду. Аккула Ошол оюн болду. Эң азыркы оюндардын карап көрсөң ошол оюн болгон да. Андай зрелищный оюн кечээ болду окшойт. Жакын матчта 9 майда оюн болду. Анан ошол болгон да. Тарыхта калды го элдин. Ошол оюн. Өргөсү рахмат. Ошо бүгүн келип, ошол биздин эмилген ошол долбоорду колдогон үчүн. Мен ойлойм, ошо кийин дагы бир маек курарбыз, ошол көчмөндөр оюндары да бар алдыда. Ошол жакта ийгилик каалайбыз, ошол жеңил окумаштуу жыйынды каалайбыз. Аяктан дагы ошол кээ бирде оюнчулар жарактап калат, ушундай да окот оюнчулар аттар жеңил өтсүн. Анан кийин ошол мынакей күзүндө көчмөндөр оюндарында ийгиликтер каалайбыз. Сага рахмат. Рахмат, сага ата болсун. Кайрылып кетсең болот, көрөрмандарга деп. Теберем барып. Геондарга рахмат айтабыз. Бүгүнкү чакырган сиздерге дагы чоң рахмат. Ишиңиздер ийгилик. Буюрса алдыда көчмөндөр оюндар келип, жакшы аятып көрүп, буюрса жакшы жыйынтык кылабыз деген чоң ишеничте турабыз. Баарыңыздарды ошол көчмөндөр оюнуна келип, Кыргызстан командасын колдоп, сүрөп турганыңызды кутабыз. Жакшы. Достор, бүгүн биз менен кыргыз спортунун кыргыз ошол көбөрүсүнүн жылдызы Өмүрбек Эсен уулу болду. Жана биздин видеого лайк, комментарий калтырып коюңуздар, бизди колдоп, ой пикир дагы комментарий жазып койсоңуздар болот. Сак саламатта туруңуздар.